мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 28 ноябрь 2021 жыл Кыргыз Республикасында абдан бир чоң саясий окуя болуп турат. Бул парламенттик шайлоо. Ар бир бүгүнкү күндөгү талапкерлер, мен ойлойм, ушул өзүнүн киндик каны төгүлгөн жерден баштап атышат деп мен дагы ишенип турам. Мен өзүм ушул дээрлик Кара Суу районунун Жаңарык айылында туулуп өсүп бул жерде сиздер бардыңыздар билесиздер, мени атамды билесиздер, мени апамды билесиздер, мени үй бүлөмдү билесиздер. Мына биз буга чейин да канча жолу жолугуп келгенбиз. Эми мен ачык эле айтып коеюн, сиздерге ушул жерде жалпы турган элге мен абдан бир чоң ыраазычылык айтып кетейин. Биринчиден, мына былтыры биз мына Мекенчил партиясы менен келгенде сиздер абдан бир чоң колдоп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин батаңыздар менен, сиздердин добушуңуздар менен бүгүнкү күндө мамлекеттик системаны өзгөртө алдык десек аша чапкандык болбойт. Сиздерге рахмат. Башымды ийип сиздерге таазим этемин. Мына балам канча жылдан бери иштеп жүрөт. Ушуну колдойлук. Силерден мен суранып кетемин. Мунун иши аябай жакшы. Программада аябай жакшы. Өзү ham жакшы, ата-энеси ham жакшы. Ушул жерден чоңойду. Ушул жерде көтөрүлгөн баланы көтөрүш керек. Жакшы бала. Биз бүгүнкү күндө мына административдик аймактык реформаны жасап атабыз. Мына мыйзамга жакында эле президент кол койду уже. Мына эми айыл өкмөттөрдү жанагы на местном уровне коррупция деп коет да, депутаттар жана тыйынын алып туруп, анан ким болсо дагы шайлап коюп, тууганым, бул менин балам эле, бул менин кошунам эле, бул менин жанагы уруум эле деген болбойт андай. Эми мындан кийин мына өзүнүн программаларын алып барышат, бир нече кандидаттар барышат, акимдердин институтун бүгүнкү күндө статусун чоңойтурдук. Ошол жерде презентациясын жасайт, айылга кандай иштерди жасайт, жолду кандай кылып оңдойт, таза сууну кандай кылып чыгарат, садиктерди кандай кылып салат, школду кандай кылып өнүктүрөт, илим билим тармагына кандай, мисалы үчүн жанагы программалар бар. Булардын бардыгын айткандан кийин гана Кудай буйруса мына аким өзү тандап туруп, бул жигитти шайлайт, же болбосо ошол эле кыз келинди шайлайт. Анан ошону менен бекитип берет дагы. Ошол шайланган айыл өкмөтү келип, анан айылга өзүнүн программаларын ашырып баштайт. Бул деген акимдердин статусу чоңойду бүгүнкү күндө, жоопкерчилиги чоңойду. Ошол эле мезгилде акимдердин астында бардык айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү отчетун берип турушат. Мунун үй бүлөсүн, ата-энесин кандай даражада ушу даражага жеткенин бардыгыбыз билебиз. Чыныгы ак эмгеги менен поддержкасы жок ушул даражага жетип отурат. Мен ойлойм, азыр мына Айшенес дагы сонун сөздөрдү айтып кетти. Ушул баланы шайлабасак уят. Бул бала мына шайлоодун астында өзү бул сөздү айтпаш керек эле. Өткөндө мына суу боюнча бардыгын төгүп койду. Бечара суучулар ар кимдин эшигине 100 сом, 50 сом доолаган нерседен кутулду. Бул дагы чоң проблема. Ал эле эмес, бул баланын колу тийбеген нерсе жок да, каерде кандай проблема болсо чечкенге даяр. Өзүнүн чөнтөгүнөн деле чечип коет. Мына ушул нерсени билбесек уят. Элдин талабы ушул болгон, 120 депутат бизге көп болуп атат деди. Туура эле, 120 депутат бизге көп болчу. Эмнеге дегенде 120 депутат ар бири өзүнчө хан болчу. Бизге партиялык система болбойт экенин жөнөкөй өзүбүздүн мына элибиз айтып чыкты ошол убакта. Бүгүнкү күндө биз эмне кылдык? Мына сиздердин колдооңуздар менен, элдин колдоосу менен, Аллах Тааланын колдоосу менен мына 120 депутатты жокко чыгарып, партиялык коррупционный системаны жокко чыгарып, мына конституцияны өзгөртүп, депутаттардын санын 90го түшүрүп, ошол эле мезгилде сиздерден талап түшкөн ошол убакта жерлерден да лидерлер чыксын деп, мына 36 бир мандаттуу шайлоодон депутаттар бүгүнкү күндө шайланат. 54 мына партиядан шайланат. Мына 90 депутат болду. Кудай буйруса, бул дагы бюджетке бир нече миллиард, мындайчасын айтканда, пайда. Бул элибизге керектүү бүгүнкү күндөгү мыйзамдарды, системаны, мажоритарный системаны киргизилди.
Башка жылдар шайлап келдик, бизге эмне кылып берди? Эчтеке кылган жок го. Көрдүңөрбү? Ошол үчүн Кудай колдосун, Равшанбек ушул деп ушул биздин айылдан көтөрүлүп барып, ошол өтүп кетишиңе биз тилектешпиз. Мен айылды да уnuткан жокмун. Мен былтыры ушул жерде туруп сиздерге сөз бергенмин. Мына бүгүнкү күндө Актеректин мектеби мына бүттүбү? Бүтүп атабы? Мына Актеректен барбы? Бүтүп атат, ачылдыбы? Ачылды. Ушул жерде туруп мен сиздерге сөз бергенмин. Ошол эле мезгилде таза суу программасы мына чечилип атабы? Достук, Актерек чечилип атат. Ташарыкта мына мектеп башталдыбы? Баштайбыз дегенбиз. Баштадык. Biz бүгүнкү күндө мына жаңарыкта больница мына башталдыбы? Башталды. Эми мындайчасын айтканда, өзүңнүн кадр болсо, бул маселелердин бардыгы мындай чечилип турат турбайбы? Турабы? Мага мисал үчүн жашоодо жана тендирден, тияктан, бияктан элдин чөндөгүнө кол салуу мага кереги жок. Меники өзүмө жетишет, Кудайга шүгүр. Аллахка шүгүр. Аллах Таала мага ушундай бир ырызыкты кеңир кылып берген экен. Мен келип ушул элим менен бөлүшөм. Качан болсо да элим менен бөлүшөм. Мен бул жерде эле эмес. Мен мына Үч Коргонго, Кара Сууга, Андарекке, Хайдаркан бүт бар жокто мен өзүм мындай Бишкекте жакында эле мына коронавирус убагында, башка убагында анча-мынча жардам бергендиги үчүн мына Бишкек шаарынын ардактуу атуулу деген намды да алдым. Мына билесиздер. Бұл әмі билік бұл қолдың кири. Бирок бұндай адамдың әлеге қардын ачырсақ ачырайлық, бір қадырын тебелебейлік. Шуны естен чыгарбашыбыз керек. Бұл баланы шайласаңар, мына азыр ысык сууту көрүп пышты. Бір қанша биліктің бұтақтарында иштеди. Бұл баладан ушу окурукту, ушу элди, ушу айылды көп социалдык абалын жакшыртып алса болот да туугандар. Мына Алла сунуп атат силерге буну. Кыргызстанда мыйзамдын диктатурасы орнолуш керек. Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Кыргызстанда президентке, же болбосо депутаткабы, же министрге жөнөкөй мына жерде мен дагы жөнөкөй үй бүлөдөмүн. Карапайым элге дагы мыйзам бирдей болуш керек. Ошондо гана биз өнүгөбүз, өсөбүз.